Салам достор, каналга кош келиңиздер. Мен Рустам Эркебуланов. IT тармагында 15 жылдан бери иштеп келемин. IT тармагы боюнча 2 жогорку билимим бар. Биринчиси Бишкектен КГУстадан маалымат коопсуздугу, информационный безопасность боюнча бүткөнмүн. Экинчиси магистратуранын Санкт-Петербургдан ИТМО деген университетти бүткөнмүн. Өзүм ушу IT тармагында жумушту университетте окуп жүргөндө 3 курстан эле баштаганмын. 3, 4, 5 курсту ошол университетте компьютерларды оңдоп, сеттерди оңдоп, ошентип баштаганмын. Эң биринчи карьералык жумушумду. Андан кийин ошо Санкт-Петербургда Ростелеком, Аванти деген интернет провайдерлерде иштегенмин. Андан кийин Кыргызстанда көптөгөн мамлекеттик жана жеке IT компанияларда иштегенмин. Андан сырткары IT компанияларда системный администратор, сетевой администратор, маалымат коопсуздугу боюнча, информационный безопасность боюнча Python backend менен иштегем. Жана андан сырткары жеке курс уюштуруп Python backend программалоо тили боюнча 2 жыл балдарга сабак бергенмин. Бул каналда эми ушу жалпы эле IT дүйнөсүнө тиешелүү маалыматтар болот. Жана атап өткөндөй эле системный администрирование боюнча, DevOps инженерия боюнча, программалоо тили боюнча, жана ITнын ичиндеги башка тармактар боюнча, маалымат коопсуздугу боюнча, жана ар кандай лайфхактар болот. Ушу IT тармагында адистер менен подкасттар болот. Жана ушу кийинчерээк чыккан популярный болуп аткан жасалма интеллект боюнча маалыматтар болот. Эмне үчүн бул канал пайдалуу болот? Анткени себеби мен ушул тармактардан өткөнмүн. Мен бул темаларды жөнөкөй тил менен кыргызча түшүндүргөнгө аракет кыламын. Эгер кааласаңыздар, конкреттүү темаларды билгиңиз келсе, ал темалардагы видео тартып чыгарганга аракет кыламын. Эгер мектеп окуучусу же студент болсоң, бул сен үчүн эң жакшы башталыш болот. Эгер ITге жумушка кирем деген адам болсоң, практикалык кеңештер көп болот. Андыктан каналга жазылып досторуң менен бөлүш, комментарийге суроолоруңду жаз, жооп берип турамын. Кийинки видеолордо эң керектүү ITге тиешелүү маалыматтар болот. Жаңы чыккан видеолорду да калтырбаш үчүн сөзсүз түрдө катталып, колокольчикти басып коюңуздар. Көрүшкөнчө.